Сен аларды ыйыктап мага арнагандан кийин гана алар жыйын чатырына кызмат кылуу үчүн киришет. Анткени Ысрайыл уулдарынын ичинен алар мага берилген. Мен аларды Ысрайыл уулдарынын бардык тун уулдарынын ордуна өзүм алдым. Анткени Ысрайыл уулдарынын тун уулдары малдарынын биринчи төлү меники. Мисир жериндеги бардык туңгуштарды өлтүргөн күнү мен аларды өзүмө бөлүп алгам. Ошондо Ысрайыл уулдарынын бардык тун уулдарынын ордуна лебилерди алгам. Мен Ысрайыл уулдарынын ичинен лебилерди Аарондун жана анын уулдарынын карамагына бердим. Аларды Ысрайыл уулдары үчүн жыйын чатырында кызмат кылууга жана Ысрайыл уулдары жыйын чатырына кирип өлүп калбаш үчүн Ысрайыл уулдарын кайтарып турууга дайындадым. Муса менен Аарон жана Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты лебилерди дал ошондой кылышты. Теңир Мусага лебилер тууралуу кандай буйруса, Ысрайыл уулдары лебилерди ошондой кылышты. Ошентип лебилер тазаланышты, кийимдерин жуушту. Алар таза болуш үчүн Аарон аларды тазалады. Аарон аларды теңирге арнады. Ошондон кийин гана лебилер Аарондун жана анын уулдарынын алдында жыйын чатырында кызмат кылуу үчүн киришти. Теңир лебилер тууралуу Мусага кандай буйруса, алар так ошондой кылышты. Теңир Мусага дагы мындай деди: лебилер тууралуу мыйзам мындай: 25 жана андан жогорку жаштагы леби жыйын чатырында кызмат кылсын. Ал эми 50 жашка чыкканда кызмат кылуусун токтотсун, андан ары иштебесин. Андан ары алар жыйын чатырын кайтарып, бир туугандарына жардам беришсин, бирок иштешпесин. Лебилер ушундай кылышсын.